Россияда кыргызстандык жаран столбага чыгып алып, жанына эч кимди жолотпой 1 сутка олтурду. Россиянын Сызрань шаарында кыргызстандык 30 жаштагы жаран столбанын башына чыгып алып түшпөй койгон. Ошондой эле өзүнө эч кимди жолоткон эмес. Бул тууралуу орус басылмалары жазып чыгышты. Маалыматка ылайык ал 14 майдын таңында бийик мунарага чыгып, аны шалкылдатып кыймылдаткан. Айдоочулар кокус мунара кулап кетсе деп унааларын обочороок жерге токтотушкан. Окуя болгон жерге укук коргоо органынын кызматкерлери келип, кыргызстандык кишини 1 күн жана 1 түн бою кайтарышкан. Бул көрүнүшкө дээрлик бүткүл шаардын жашоочулары көз салып турган. Мамынын башындагы адам кыйкырып, өзү менен өзү сүйлөшүп, түшүнүксүз сөздөрдү айткан. Акыры 15 май күнү эртең мененки саат 9-дан кийин жерге түшүрүшкөн. Аныкталгандай, ал 30 жаштагы Карим аттуу кыргызстандык жашоочу болгон. Каримдин жанына чыгып, акырындын аны сүйлөшүүгө тарткан. Рустам төмөндөгүлөрдү айтып берди. А дегенде жай гана атын сурап, анан жегенге бир нерсе алып чыгып бердим. Менден тамеки сурады. Экөөбүз 1,5 сааттай сүйлөшүп отурдук. Ал поезд менен келе жатып кантип документтерин жана акчасын жоготуп алганын билбей калганын, бийик мунарага чыгып, жерге секирүүнү чечкенин айтты. Өтө коркуп калыптыр өзгөчө формачан адамдардан. Мен ага кел түш, жылытып чай берели. Өзүңдү колго алып шашпай өзүң тууралуу айтып бересиң дедим, дейт Рустам. Акыры жаранды бийиктен түшүрүшүп, аны жерде дарыгерлер жана полиция күтүп турган. Учурда аны психиатриялык ооруканага дарыланууга жаткырылганы белгилүү болду. Карантинде жолдошумдун чыныгы жүзү ачылды. Кош бойлуу 4 балалуу аял турмушундагы оор учурду айтып берди. Чүй облусунун Аламүдүн районуна караштуу Көкчар айыл аймагында жашаган Бактыгүл аттуу жалгыз бой эне Супер Чекет KG порталына кайрылып, аргасыз абалга туш келгенин билдирди. Айтымында карантин учурунда күйөөсү 3 баласы менен кошо таштап кеткен. Учурда ал 4-чү баласын күтүп жатат. Мен сиздерге кайрылып жатканымдын себеби, учурда балдарым менен оор кырдаалга туш болдук. Балдарымдын улуусу 10 жашта, кийинкилери 9, 5, 3 жашта. Жолдошум кош бойлуу экениме карабай, 2 ай мурун бизден кетип калды. Карантинде анын чыныгы жүзү ачылды десем болот. Анткени мурда мен иштеп жүргөндө унчукпай эле жашап жүрчү. Кыйынчылык башталганда үй бүлөсүн багуунун ордуна кааласа үйгө келип, каалабаса келбей жүрдү. Келгенде мага жана балдарга орой мамиле жасап жатты. Өзүм интернатта өскөм, кайын журтум башынан эле тоготпойт. Күйөөм балким ойлонуп келип калар, балдарын кантип ушундай кыйынчылыкта таштап кетмек эле деп күттүм. Бирок эми келбешине көзүм жетти. Өзүбүз Батирде турабыз, анын акчасын 2-3 айдан бери төлөй элекмин. Батирге 6000 сом карыз болдум. Батир эси менин абалымды көрүп, жакшы эле унчукпай жүрдү. Бирок анын деле жашоосу бар да, мен тез арада Батир акысын төлөшүм керек же чыгышым керек. Карантинге чейин иштечүмүн. Жумуш болсо эч кимге кайрылбай эле оокатымды жасап кетмекмин. Бирок азыркы кырдаалда чын эле арга таппай калат экенсиң. Мындай учурда жашоого нааразы болгон күндөр болот. Кудай сыноонун баарын мага берип койгондой сезиле берет. Өз апам бар, бирок ал бизди кичине кезибизде эле таштап кеткен. Атабыз ичип күн көрсөтпөй жүрүп, акыры баарына кол шилтеп кетип калган экен. Мен ага барып жолугуп келдим. Мен андан акча же жардам сурап барган эмесмин. Энелик мээрим издеп баргам. Бирок чоочун адамдай мамиле жасады. Бир чети өз үй бүлөсү бар экен. Жашоосун татаалдатпай эле коеюн деп ал жактан кеттим. Жашоодо ар кандай нерселер болот экен. Менин кичинекей балдар менен кыйналганымды көрүп, балдарды бизге бер дегендер да чыкты. Мындай сөздү эч бир эне укпасын, аябай оор тийди. Ошондон баштап балдарымдын келечеги үчүн, жаркын жашоосу үчүн күрөшөм. Мен көргөн кордукту көрбөсүн деп жашап келем. Келечекте балдарымдын билим алып, көз карандысыз инсан болушун каалайм. Жолдошум башынан эле жашоого тың эмес эле. Көбүнчө мен иштеп үй бүлөнү бакчумун. Жумуш жок, кандай айла кыларды билбей күнүм санаа менен өтүүдө. Ичимдеги балам дагы кыймылдап калды. Дагы жакшы кайрымдуу адамдар азык-түлүк жактан жардам берип жатышат. Аларга ыраазымын. Учурда мен акча каражат жактан абдан кыйналып жатам. Эч кимге кайрылбай жөлөк пулга документ тапшырайын десем, ага да акча керек экен, деп сөзүн аяктады жалгыз бой эне. Саламатсыздарбы? Аты жөнүм Чыңгыз Таалайбеков. Кечитен берки болуп жаткан ызы чууга өз оюмду билдирбесем болбойт. Былтыйып чыдап олтура албайм. Алдын ала кечирим сурайм. Анткени бир аз маданият жол бербеген сөздөрдү колдонуу менен бирге ор ойлонуп жазам.
Адамдын ачуусуна тийип, чындыктан жалган жасап өзүңөр жеткиздиңер. Акырына чейин окуп коюңуздар. Баягы эле алсыз арсыз бийликтин фейктери жана журналисттери менен Адахан Кимсанбаевичтин колдоочуларынын ортосундагы уруш тытыш болуп жатат. Адахан Кимсанбаевичтин Нурсултан Назарбаевга кайрылуусун көрдүм. Абдан туура кайрылуу болуптур. Накта кыргыздын кадыр барктуу сөздөрү Сайташындай салмактуу, каардуу бир күркүрөгөн аксакалдын кайрылуусун кылыптыр. Сыйкырдуу сөздүн, силер көп айткан тилдин касиетин эми көрөбүз. Жылуу сөз жыланды да ийинен чыгарарын билебиз. Анан ал деле менимче бийлик тараптан кандайдыр бир реакция болот деп күтүп, болбой калганда чыкты да. Бийликтин ал маселелерди чече албашы ар кандай оорукчанга да белгилүү болуп калды го. Же жалганбы? Эмнеге көрө албай талап жатасыңар аны? Же эмне Адахан Кимсанбаевич башкалар сыяктуу былтыйып олтура бериши керек беле? Анда элдин убалы кимге? Айткылачы, бийликтин табамын талашкандар, элдин убалы кимге? Бийлик эч бир маселени чече албаса, жок дегенде чече алгандарга бут тоспой эле койсо болбойбу? Же ошол мекендештер өлкөгө келбей, ошол жакта жатканы силерге абийир алып келеби? Анан да бийликтин өздөрүнө окшогон сабатсыз журналисттерине таң калдым. Ошончолук да сабатсыз болобу адам? Жалпы журналисттердин аброюна шек келтирбей, ошолор башка эле иш кылса болмок. Бир тыккан чучуктай болгон журналист жазыптыр. Казакстандын расмийлери тарабынан Адахан Мадумаров эч ким менен сүйлөшпөгөнү тастыкталды деп. Биздин бийликти тең көрүп, маселени чечип бербей жаткан расмийлер бир сабатсыз журналистти угуп калыптырбы? Эгер угуп калган болсо, Адахан Мадумаровдун артын чукубай, ара жолдо жаткандар жөнүндө бир нерсе тактабайсыңбы? Же ошолордун аянычтуу абалынан аларды мекенге кайтарууга жан үрөгөн Адахан Мадумаровдун артынан чукулаган артыкпы? Уят эле, бийлик да, журналисттер да болбой эле калыпсыңар. Мен журналист эмесмин, башка да эмесмин. Жон гана өлкөмдү сүйгөн, элими көйгөн жигитмин. Бирок тигиндей арамдык, акмакчылык, карасантайлык аябай жек көрөм. Адахан Мадумаров Нурсултан Назарбаевге кайрылыптыр. Токаев президент экенин билбейби? Же Токаевди тоготпойбу? Назарбаев президент эмес экенин айтып койгулачы деген сыяктуу постторду жазган кээ бир журналисттер уккула. Ар бир мамлекеттин өзүнүн жазылган жана жазылбаган мыйзамдары болот. Эл аралык мамилелер деп коет. Расмий бийлик башка бир мамлекеттин оппозиционер кишиси менен ашкере кызматташуусу мүмкүн эмес, айрыкча шериктеш өлкөлөр арасында. Ошондуктан бүткүл улуттар ассамблеясынын төрагасы жана бүтүндөй түрк тилдүү улуттардын аксакалы болгон Нурсултан Абишевич Назарбаевга кайрылды. Ал кишинин аксакалдык сөзү бардык жерге өтүмдүү. Муну билбейсиңерби? Эгер билбесеңер, кантип анан бетти табактай кылып, же болбосо бетондой кылып жазып атасыңар? Журналист болуп ушуну билбесеңер, колдон келген эле иш кылгыла. Сөздүн ачыгы, силердики өттү баарынан да. Жараткандын улуу күнүндө бирөөнү каралап, жакшылык кылган адамдын үстүнөн жалган нерсе жазгандан корккула. Тиги ара жолдо жаткандардын кусуру уруп, эч качан жаза албас болсоңор деле туура болмок. Жакшылык кыла албайсыңарбы? Анда жакшылык кылган адамдын жолун тоспогула. Ар кайсы маалымат менен элимдин башын айлантпай, бир жериңерди кыскыла. Кезинде Адахан Мадумаров Казакстандан кулчулуктан канчалаган кыргыздарды куткарып келгенин уккан элем. Андан кийин экс-президент Алмазбек Шаршенович Атамбаев менен Нурсултан Назарбаевдин ыркы келишпей калып, чек араны жаап койгон эле. Ошондо да миңдеген мекендештер азап тартканын билсеңиздер керек. Ошол учурда да Адахан Мадумаров кайрылуу жасап, аны жерге таштабай, жеке таарынычын четке коюп, айкөлдүк менен маселени жөнгө салып берген Нурсултан Абишевич эле. Бул жолкусуда аксакалдык кылып, маселени жөнгө салып берерине, Адахан Кимсанбаевич баштаган ишин акырына чыгарарына толугу менен ишенип турам. Орозоңуздар кабыл болсун. Достор, эч кимге тийишкен жокмун, аброюна, инсандыгына шек келтирген жокмун. Бирок достор, бир эле суроо. Отунбаева, Баекова, Муралиев сыяктуу жүздөгөн ардактуу пенсионерлерибиз бар. Ошолор ай сайын 100 000 сомдон пенсия алышат. Свет, газ, бензин баары бекер. Эмнеге алышат? Кыргызстанды банкрот кылганы үчүнбү? Ош окуясы үчүнбү? Же конституция миллион жолу өзгөргөнү үчүнбү? Же Кыргызстанга чыккынчылык кылып канын соргондугу үчүнбү? Биз кара жоргого бийлеп, 300 сомдук чучукка тик туруп, 300 тонна алтын боюнча башыбыз да оорубайт. Садыр абаны биз каматтык, чыкпай коюп. Достор, ушул маселени давайчы кабыргасынан коебуз. Видео чыгарайын. Прокурорско-блогерский канал ачалык. Көп жерден былыгын көрсөтөм. Эл журт кандай дейсиңер? Колдосоңор жазгыла. Эл үчүн өзүбүз чогуу иш кылалык. Биз өзүбүздү өзүбүз ойлобосок,
булар бизди пенсияга чыкса да жешет. Документальный кино тартайынбы? Колдосоңор жазгылачы. Дагы чуть не за миллион сомдон дагы кээ бирлери алышат. Эркекчи кино чыгарганда айтам, деди Жапакеев.